Саламатсыңарбы менин кичинекей сүйүктүү досторум. Силер менен көрүшүп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Биз силер менен жыл жаңырып, жаңы жылда кездешип отурабыз. Балдар, келгиле. Алгач сабагыбызды баштаарда бир жылмайып койгулачы. Азаматсыңар. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Силерди дагы сабакка көңүл буруп көрүүгө чакырам. Балдар, келгиле алгач алган билимдерибизди эсибизге салып алалычы. Биз буга чейинки сабакта тыбышты угабыз, айтабыз, ал эми тамганы көрөбүз, жазабыз, окуйбуз деп айтканбыз. Анда эмесе балдар, келгиле бул сүрөттөргө көңүл бургулачы. Бул эмне балдар? От. А бул эмне балдар? Азаматсыңар, оймо. Оймо. А булчу балдар? Ооба, бул оюнчук. А бул болсо орок. Кана балдар, бул сүрөттөрдү менен чогуу кайталагылачы. От. Оймо. Оюнчук. Орок. Бул сүрөттөрдү айтканда биринчи кайсыл тыбышты уктуңар? Ооба, азаматсыңар, о тыбышын уктуңар. Кана, менен чогуу о тыбышын 3 жолу кайталагылачы. О. Силер дагы менен чогуу айтты деп ишенем. О тыбышын айтып жатканда иштен чыккан үн тоскоолдукка учурабай, жоон айтылды. Демек, о тыбышы жоон үндүү тыбыш. Кана, кайталайлычы. О тыбышы жоон үндүү тыбыш. Бул балдар о тыбышынын басма түрү. Бул балдар о тамгасынын басма түрү. Ал эми бул болсо о тамгасынын жазма түрү. Биз силер менен о тамгасынын жазылышын жана басма түрүн көрдүк. Ал эми дагы бул жерде баш жана кичине тамгасы бар. Балдар, о тамгасын эмнеге окшоштурууга болот? Ооба, силер көрүп жаткандай эле топ, дөңгөлөк, шар бардык тегерек формасындагы нерселерди о тамгасына окшоштурсак болот. Силер дагы ойлонуп айтып көргүлөчү, дагы эмнелерге окшоштурсак болот? Кананда о тамгасы катышкан сөздөрдү айтып көрөлүчү. Отун, топ, отургуч, он. Балдар, отун деген сөздү о тыбышы сөздүн башында айтылды. Ал эми топ деген сөздү о тыбышы сөздүн ортосунда айтылды. Отургуч деген сөздү сөздүн башында о тыбышы айтылды. Он деген сөздү дагы о тыбышы сөздүн башында айтылды. Кана анда отун деген сөзгө талдоо жүргүзүп көрөлүчү. Отун. Бул сөздө 4 тыбыш, 4 тамга бар. Отун. Муунга бөлүп көргүлөчү. Отун. 2 муундан түзүлдү. Отун. О тамгасы сөздүн башында айтылды. Эми от деген сөздү айтып көргүлөчү. От. О тыбышы сөздүн башында кездешип, 2 тамгадан түзүлдү. От. Орок. Орок деген сөзгө дагы талдоо жүргүзүп көрөлүчү. Орок.
Орок деген сөздө 4 тамга 4 тыбыш бар. Орок. 2 муундан түзүлдү. О тыбышы сөздүн башында жана ортосунда кездешти. А бул болсо балдар оймо. Оймо деген сөздө 4 тамга 4 тыбыш бар. Оймо. 2 муундан түзүлдү. О тыбышы сөздүн башында жана аягында кездешти. Азаматсыңар балдар, биз о тамгасы катышкан сөздөргө талдоо жүргүздүк. Эми бул сүрөттөрдү карап көргүлөчү. Бул эмнелер балдар? Эң жакшы. Жоолук, коон. Кана кайталайлычы? Жоолук, коон. Эмнени байкадыңар? Ооба, жоолук деген сөздө о тыбышы созулуп айтылды. Жоолук. Коон деген сөздө дагы о тыбышы созулуп айтылды. Демек балдар, жоолук, коон деген сөздөрдө созулма о кездешти. Созулма о тыбышын айтып жатканда иштен чыккан үн тоскоолдукка учурабай созулуп жана жоон жана созулуп айтылды. То, тоок, тоок деген сөздөрдө дагы о тыбышы созулуп айтылды. То. Созулма о тыбышы сөздүн аягында кездешти. Тоок. Созулма о тыбышы сөздүн ортосунда кездешти. Кана кайталап айталычы? Тоок. То. Эң жакшы балдар. Биз силер менен созулма о жана о тыбыштары менен таныштык. Келгиле анда, мен силерди калем сабыңарды жана дептериңерди алып, о тамгасын кандай жазыларын, элементтерин көрсөтүп берем. Дептерибизди жантып коюп, калем сабыбызды туура кармайбыз. Билебиз, ден соолугубузга кам көрүп, көз менен калемдин ортосу 30 сантиметрден ашпаш керек. Түз отурабыз балдар. Келгиле о тамгасынын алгач баш тамгасын жазып алабыз. Жогорудан төмөн түшөбүз. Мынакей. Мен силерге балдар о тамгасынын баш тамгасын жазганды көрсөтүп жатам. Кана сулуу, таза, булгабай, саптын аягына чейин сулуу жазып чыгабыз. Эми балдар о тамгасынын кичине тамгасын жазабыз. Саптан чыгарбайбыз, калем сабыбызды туура кармайбыз, сулуу, таза жазабыз. Саптын аягына чейин түз, туура отуруп, сулуу жазганга үйрөнөбүз. Келгиле балдар, созулма о тамгасын жазалы. Мен силерге балдар созулма о тыбышы айтканда бир тыбыш, ал эми жазганда 2 тамга жазабыз деп айткам. Балдар, созулма о тамгасын жазганда катары менен 2 тамга жазабыз. Жетелештирип, чогуу жазабыз. Улап жазганды үйрөнөбүз, үзбөй жазабыз балдар. Биз азыр силер менен о тамгасын жасап көрөлүчү. Ал үчүн бизге барактар керектелет. Ак барагы жана ошондой эле кызыл түстөгү барак жана желим
керектелет. Ал эми биз азыр кайчын алабыз. Кызыл түстөгү барагыбызды бүктөп, майда кылып бүктөп алабыз балдар. Келгиле бир нече бөлүктөргө бүктөйбүз. Бир нече бөлүккө бүктөп алгандан кийин балдар, биз аны майда бөлүктөргө кыркып алабыз. Мынакей балдар, биз кызыл түстөгү барагыбызды мындай кылып майда бөлүктөргө кыркып алдык. Эми ак түстөгү барагыбызды алабыз дагы калемсаптын жардамы менен алгач О тамгасын тартып алабыз. О тамгасын баш жана кичине тамгасы. Тартып алган жерибизге желимди шыбап алабыз. Андан кийин болсо, биз кыркып алган майда бөлүкчө кызыл түстөгү кагаздарыбызды бирден жабыштырып чыгабыз. Мынакей балдар, мен жасаган О тамгасы ушундай чыкты. Силердики мындан дагы, меникинен дагы жакшы болду деп ойлойм. Көңүл буруп сабакты көргөнүңөр үчүн рахмат. Саламатта калгыла.